Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым? Ден соолугуңар жакшыбы? Маанайыңар кандай? Кутмандуу күн. 3 классында адеп сабагын өтөбүз. Сабактын темасы эмгекчилдик адамдын көркү. Сабактын максаты эмгектене билүү бул адамдын оң сапат экенин түшүнөт. Түшүнгөнүн ыраттуу айтууга көнүгөт. Эмгек адамды бактылуу кыларын текст аркылуу түшүнөт. Эмгекти сүйүүгө жана адепти эмгекчил болууга, бири-бирин сыйлоого тарбияланат. Окуучулар, эмгек дегенди кандай түшүнөсүңөр? Үйдөн кантип эмгектенесиңер? Азаматсыңар. Эми мен дагы силерге эмгек жөнүндө түшүндүрмө берип кетейин. Кичинеңден эмгекчил болуп өссөң, кийин жакшы турмушта жашайсың. Эч убакта иш кылгандан эринбе, мээнеткеч бол. Ата-энең жумуш жасап жатканда карап турбай баарын үйрөнгөнгө аракет кыл. Кийин турмушуңа кереги тиет. Көп эмгектенген адам гана көп ийгиликке жетишерин эсиңерден чыгарбагыла. Ушуну менен сабакты жыйынтыктайбыз. Үйгө тапшырма. 106-бет Шамендин арыгы деген текстти окуп, суроолор менен иштейсиңер. Бадар, кийинки сабактан жолугушканча саламатта калгыла.